Satar, yaxshi. Aytma, rahmat. Rahmat, birga bo'lsin. Uchrashib qolgandan chaqishma. Neresi olsun? Bunday. Ya qanday istaydi? Bilishim, ishlarimiz yaxshi. Salom. Alba aytadi, что-то nima? Masala aytib qo'y, ha? Masala aytib qo'y. Sigaret olib olsan. Yo, al. Oddiy ko'r. Taş nerede taş? Çıvağına celle. Sindir koyta sardı. Ya bu işi biliyor. Bak. Karab dur onu bıçak sen alaksıdan gel al. Tak. Men mağılı ortadan kaltırla ek çekesini alırla ana mağın algandan gitti. Ona çekesini alıp desin. Talik, koşa kaltırmayalım. Niye ki? Az mağını kıynet karmağını zircek koysun. Bundan götür kol. Başı kalır. Allah. Şu bıçak beni bana öğretsin ha. Gitti gördüm. Böl. Yaşında 40 sakallı saltığına ona da maksat kalmak için bala bir aytıp berdiler de şöyle. Akşamları sanat yeli oldular gökü. monoteki tağayıp kaytıp tağayıp iş yüzünde şalaşırlar. Masal жақсы біледі. Alacak. Tekerletten қатысы бар жоқ енді. Var. Жылқы сойдырып. Мұсылман құлағасы раматы бар эле. Барып шоғарып деді бошу башталып. Анда мейіт башталған. Бізде директор болып істеп қалды ақырғы жылы. Ошондо айтса мен сени ишенбей калдым деп. Жоқ. Менит бар. Яна мусу биздин жимбесин ал дейт, сөгүл дейт, жогорку түртүдө окутурдум деп. Анысы которуп лабыш. İşine kıykım tapı o jarım bak. Bizim şahmat okşuşmadı mı? Yok ana şaşma. Şöyle oldu. Şeyle var ama var. Ne yapacak? Suyanlı oldum öyle. Az olsa Cemal tutuyorsun da. Şaşkı da yapıldı. Ras. Hoppa. Hoppa. Hoppa.
Шаңды майрамда жүрген майрам күн. Ошондуктан бул жерде мына айыл өкмөтүбүз баш болуп, урматтуу туугандар, молдолор бардыгы келип, жакшылык дайыма ушул айтылып. Эмесе майрамдын башында ошо майрам гүлдей жайнаган, ийиктей чимирилген бийчи кыздарыбызды ортого чакырып, кол чабуулу менен чакырып алалы дагы майрамды баштайт. Рахмат кыздарым, аман болуңуздар, бар болуңуздар. Кыздарыбыз дагы буйруса дагы бийлеп берет. Урматтуу агайын туугандар, майрамды ушундай шаң менен баштадык. Эми бүгүнкү майрамдын маани маңызын түшүндүрүп бериш үчүн ушул айыл өкмөттүн башчысы, мынакей мырза жигиттердин жакшы деп мактап жүргөн, ушул араңызда жүргөн агайыңыздар, бирөөлөргө, жаштарга ага, ал эми улуу муундарга мыкты чыгаан жигит деп аталып ушул айыл өкмөттү башкарып жүргөн Шерғазиев Рахман акеге сөз берип коюга уруксат этиңиздер. Кол чаап коелу туугандар. Келиңиз Рахман аке. Айыл жергениздеги майрам кут болсун, элибизден кеткис кутконсун, ден соолуктары чың болсун, элибиздин бири-бирине кылган урмат сыйы дайыма сый болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу Багыш айыл өкмөтүнүн тургундары, ошондой эле башка жактан келген коноктор. Мен эмнеден баштагым келип атат? Мындай жол кетип, базар болгон жактыгы деп айтканда, жолдо ааламдын жолу Акмандан башталат, же базар болгондон башталат деген немелерди, лозунгдарды окуйбуз да. Ансыңары бизде ушуга окшогон иш-чаралар Багыштан башталат, бирок аягына такыр чыкпай койдук. Азыркы мезгилде ушул иш-чараны баштап алдык. Мен ойлоймун ушуну бардыгы бир эле Багыш айыл өкмөтү эмес, Сузак районунун адамдары, Сузак районунун тургундары бардыгы колдоп ушуну айтты, мурдагыдай аза күтүү менен эмес, неме жакшынакай майрамдык шан шөкөт менен өткөргөнгө көнсөкпү деп ошондой ойлоп жүрөм да. Анын баягы тагдырдын насиби менен бир 7 жыл мен Бишкекте жумуш менен иштеп жүрдүм. Ошо жерде Бишкекте көрүп мен таң калчу элем. Айт күндөрү бизде баягы
кимикинде каза болсо, киминин айттыгы болсо, куд ошол жерге гана барышып, башка жака да эч кандай майрамдык шан шөкөт болбойт. Бишкекте болсо ушундай экен. Ар бир үйдө ошо күнү эртең менен күчү жетишинче дасторконун жайып, үстүн жаап коюп коет. Коңшулар бири-бирине кирип, бири-бирин куттуктап, керек болсо белек бешкегин берип, куттуктабынан кетишет. Бизде майрам катары белгилениш керек экен. Айт күнү майрамда ажырашкандар кошулушуп, ушундай майрам болуш керек экен. Ошон үчүн биз быйыл молда менен кеңешип немени жөрөлгөнү баштадык. Мен ойлойм багыш айыны мындан кийин ар дайым ушулар демилге көтөрүп баштап турабыз. Буну жөн эле өздөрү баштап жүргөн жок, кеңешип, акып колунда Кудайдын улук жолунда жүргөн ажа абаларыбыздан, агаларыбыздан баштап, андыктан азыркы сөз Көгарт аймагынын жакшылап угуп туруңуздар. Alhamdulillahi Rabbil alamin ve ala akibati lil muttaqin. Esselatu esselamu ala Resulüne amma ba'd. Assalamu aleykum hurmatly musulman tuğandar. Bugünkü bardığınızlarda ulu, darajalı kurman ayt mayramınızlar kulluk bolsun. Ayt mayramınızlar mübarek bolsun. Bugünkü de daima mayramınızlar jarık bolsun. Hurmatly cemaat mına, hurmatly elim. Bugünkü bizde kurban ayt barçı kaçandan beri şu bir mayramda da ötközböstön. Mayramımız bir aza kütüğü bile ötkülettiler. Kurban ayt, oruzda ayt degen bular tiriw insanlardın mayramı, hurmatly cemaat. Mayram tiriwlerdi mayramdı. Ölgöndür hakta mayramdasın, tiriw insanlar mayram deydi. Oşon üçün kurban mayramıdır. Oşon üçün bizde aza kütüğü, ölgön жерге gana ayttık kılığı degen derse bolup kettir. Bugünkü günü hurmatly cemaat. Кейбір адамдар айтышы мүмкін, ата-бабамыздан бері болып келген нәрсе деп айтышы мүмкін. Ата-бабамыздар болып келген уақытта, ата-бабамыз бар уақытта азыркыдай китептер жоқ эле, урматтуу жамаат. Илгери саналуу адамдарда Куран китептери болот эле. Оштурда бирөө бар экен, Анжанда бирөө бар экен, Багажада бирөө кезде керектүү жерин барып жазып келип гана пайдаланышты. Бүгүнкү күнү китептерде ушундай котормолор чыккан. Китептердин мааниси чыккан. Куран кандай жол? Мунун жолунда эмне? Мынау туура жол, мынау туура эмес жол деп бүт котормолор чыгып, азыр окуп чыгып көрүп, бул шариаттагы немес экен айттык деген. Айттык деген шариатта жол көрбөтүшүмөр. Кимде-ким шариатта жок нерсени билсе, шариатча мусулманчылыкта бидият деген. Бидият бул ширк болот деген. Ширкти Куранда Алла эскертет, Алла эч качан ширк кечпейм деген. Ошондо ушунча чыгым кылгандар бардыгы бир тыйынчадан соо жетпей урматчумар. Ошон үчүн бул курбандык союш важип. Farz amaldaki kurbanlık vacip, bu amallık ise öte soğuk. Tıkılandığı soğuk, hiç kaçan ciddi durmazcımız. O zaman için biz geldiğinde tuğra düşündürüyorum. Gineşim, bekle buna şu bizim yenimiz Gülcigit, Allah sizden razı olsun. Kuday Teala zoğlamıştı götürgen olsun. Elime de, yurtuma da, eldi, oşunun denizinde, oşun bolva da durmazcım var. Bunun içinde Kırgız'da unuttuk oyunları. Şakmat, bol, arkatak, may, Kur'an boyunca konkurs, bardığında prizlerimiz var, silahlarımız var. 64.000 so'mlik prizimiz var. Hurmatliga berilgan tartuvlar deb turamiz hurmatchilar. Shuning uchun bular davr o'ylaydi. Buni nima xarajatni bardığın Gulchigit ko'tardi hurmatli jamoat. Shuni tushunaylik masalani. Endi Gulchigitga o'tayotib turaversan, elimizdan chiqsin Gulchigitlarda. Eng başkası elimdin жүгү менин жүгүм деп саясатка аралаштырбай, өзү депутатка да койгон жок, башка жакта жок, жөн гана жеке ишкер катара элиме пайдам тийсин деп болгондо да Алланын улуу күнүндө ушундай бир атпа жутумду чакырып, ушул жерде сый урмат көрсөтүп коеюн деп, ушундай оюн шоокторду уюштуруп, жакшынакай салтанаттуу майрамды уюштуруп, бүтүндөй жалпы калайык калкты биринчи болуп ушул майрамды майрамга айланды деген демилге менен демөөрчү болуп келип отурган журтубузда жигиттер көп. Миң жигит дейт, баягы журтубузда жүрөт, эмгек кылып, миң жигиттин ичинде ер азамат бир жигит, ал жигиттин аты кол чапкыла, мына Жумаев бала Гүлжигит дейт. Кол чапкыла, бир жигит келип койсо дагы. Мына ошо Гүлжигит деген иниңиздер урматтуу туугандар дайыма эмгек кылып жүрү, мунун дайыма калкым дегенде дайыма эмгеге бийик, Кудай буюрса, эли журтубуз дайыма урматтап сыйлайт.
senin депутаттан да улуу баркың бар, саясатка аралашырбай, сан журтуңду жыйып бүгүн чоң жакшынакай салтанат өткөзүп жатасың. Ал эми мунун досу, жанымда бирге жүргөн, достун дагы досу бар дегендей, Алмамет менен Манастай, Акка менен Курманбектей ынак досторунун бири, Кыргыздагы биз дайым айтабыз, баягы чукул бурулуш жасайт деп. Ошол чукул бурулуш жасаган, орусча айтканда крутой поворот жасап жүргөн дагы бир уулуңуздар бар. Бул Кыргыздын калпагын калпак деп, дайыма Ала Тоо Кыргызында ушундай болуш керек деген жакшынакай калпакты Кыргызга тартуулап берген. Кала берсе Кыргыз бийин Кытайдан бери талашып, Кыргызга деп таанды кылып берип отурган. Мынакей бүгүн дагы ошо Гүлжүгүт менен жакшынакай ой пикирин колдоп, бирин-бири колдоп, жандап келип отурат. Анда Ырысбек Жабировду да кошо чакырып коюн турган. Кол чабуулар. Мынакей экиби де эр-азамат жигитиңиздердин эмгеги менен ушундай нерсе жаралат. Анда эмесе азыркы сөз жана мен мактагандай, мен миңдеген миң жигит, анын ичинде мен менсиген бир жигит, ал жигиттин аты мынакей өзүңөрдүн балаңыздар Гүлжүгүт. Гүлжүгүт эле кой. Рахмат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Айтыңыздар мубарак болсун, кымбаттуу туугандар. Эң башкысы ушу бүгүнкү айт майрамын жакшынакай маанайда айттай кылып өткөрөлү деген бир тилек менен ушул нерсени баштадык эле. Эми Кудай буйрса баягы көп түкүрсө көл болот дегендей, биз баштап аракетти кыла беребиз. Берекет. Иншаллах биз мунун берекети болот деп ойлойбуз. Мына биз курмандыкка 5 букка пландаштырдык эле. Мына азыркы учурда 9 баш болду. 9 баш букка биздин чоң мечитте союлуп атат. Кудай буйрса ошонун эттерин дагы списоктарды айыл өкмөттөр, мечиттер бардык списоктарды беришти. Ошол тизме боюнча таратып, бүгүн ошол таратуу иштерин кылабыз. Биз бүгүн эртең мененки айт намазында мечитте дагы айтып өттүк. Эгер колунан келген мүмкүнчүлүгү болгон, убактысы болгон киши келип жардам берсин дедик. Үлүш алгыла сооптон дедик. Сойгон кишичелик эле тараткан кишинин, ошо жардам берген кишинин ошончолук эле сообун алат. Бирок тиги союп аткан кишинин эч канчалык сообу кемибейт анда. Бирдей сооп кете берет. Ошон үчүн мынакей 50-60 эр-азамат ошол жерге келди, жардам берип атат. Мен ар дайым ушу элим менен сыймыктанам да. Ошону учурдан пайдаланып айтып өткүм келет. Себеби мынакей турнир өткөздүк быйыл. 500 спортсмен келип катышты эле. Ошондо дагы бир гостиницасы жок. Ушул жерде жергиликтүү бийлигибиз, айыл өкмөт башчылары бүт туруп тамагын берип атышты. Эл ошол 500 кишини гостиницасы жок эле батырып багып койду. Мен ошого да өзүмчө мындай кабатыр бардым да, батабы ошол кишилерди коноктой алабызбы деп. Мисалы Тажикстандан балбандар келди, Өзбекстандан балбандар келди. Жакшы деңгээлде ошону тосуп алдык. Бирок биздин бүгүнкү максатыбыз ушу айт майрамын жакшы маанайда өткөзүү. Анан буйрса биз калганын баягы берекесин Алла берет деп тилейбиз. Келип ушул жерде катышып убактыңарды бөлгөн ар бир кишиге биз рахмат айткыбыз келет. Чоң рахмат, урматтуу агайын туугандар. Мынакей Гүлжүгүт деген балаңыздар ушул жигит. Көбүңүздөр тааныйсыздар. Эми жаштарыбыз да көрүп алсын. Аганы көрүп инисөт дейт. Кудай буйрса Гүлжүгүттей элим деген, журтум деген жигиттер өссүн. Соо издеген биздин мусулмандар жаштарыбыз көп болсун. Гүлжүгүт сизге кааларыбыз. Мынакей сиз ошончолук демерчи болуп, дем берип, ушундай чоң иштерди жасап, канчалаган союштарды алып келип турсаңыз дагы, ошол кызмат кылып кол кабыш кылып аткандар менен сооп бөлүшүп, Алланын астында ак тилегиңизди айтып атасыз. Бул кең пейилдик, бул көл адамдын пейили. Ошондуктан Гүлжүгүт дайыма ден соолугуң чың болсун, элден көргөнүң сый болсун, дайыма сак саламат бол, бардар бол, миңиң 10 болуп, онуң 1000 болуп, миңиң түмөн болуп, мындан ардага зоболоң бийиктеп, мартабаң аша берсин. Кол чаап койлу. Гүлжүгүткө мен жанагы айткандай эл ичинде бардыр 1000 жигит, эл ичинде эрдем синбеген элим деген бир жигит, ал жигиттин аты жанагы мен айткандай Жумаев бала Гүлжүгүт. Кол чабуулар туугандар. Чоң рахмат. Урматтуу агайын туугандар, эми мынакей эл ичинде сөздөр бар. Жабиров бала Ырысбек кылган ишин баары кыргызым деп дурус кеп. Ошондуктан мынакей калпакты кайтарып берип, кыргыздын бийин кайтарып берип, ушундай жакшынакай чукул бурулуштарды жасап, Гүлжүгүт дос экөө бири демерчи болуп, бири демилгечи болуп турган Ырысбек жигитке дагы кол чабуулар менен сөз берип койгон уруксатыңыздар. Ысыке келиңиз, сөз керек сизде. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар.
бүгүнкү айтыңар маек болсын. Бардыңыздардын үй бүлөңүздөрдө жакшылыктар гана болсын. Жогоруда айтып кеткен бардык агалардын сөзүн кайталоонун кажети жок. Мына биз албетте октябрь айылынын жигиттери сыймыктанабыз. Себеби силердей аталардын, силердей энелердин, силердей агалардын тарбиясын көрүп өстүк. Мына азыр бул жерде октябрь айылынын тарыхы боюнча китеп жазылды. Мына ошол китепке дагы демөөчү бул жигит болду. Ошол китепте алып окуйсуздар. Себеби октябрь айылынын тарыхында көбү билбесе керек бир эле мисал Кыргыз Республикасында Борбор шаарыбыздагы Борбордук стадион Долон Өмүрзаков атындагы. Ошол киши ушул Октябрьскийден болот, мисалычы. Ошого окшогон көптөгөн жакшылык иштер болуп атат. Буюрса биз атайын бир фонд кылып, ушул Октябрь айылынын атайын сайтын жасап, интернетте тарыхынан баштап кире турган болуп. Андан кийин ошол фонддон ушул айылдан чыккан, жакшы окуган адамдарды өздүн жаныбыздан ошо фонддон контрагын төлөп окутканга чейин ушундай пландарды кылып атабыз. Бардык ушул жерде айылым деген бизде кыйындар көп. Бардыгыңыздар ушу кызматташууга чакырабыз. Дагы бир жолу айтыңар маек болсун. Саламатсыздарбы, урматтуу Октябрьский элинин тургундары. Биринчиден бардыгыңыздарды бүгүн айт майрамыңыздар менен куттуктагым келет. Эми эмне демекчимин, бизде жакшы неме башталыптыр. Бизден мурунтан айт десе эле баягы бөлөкчө немеге айландырып эле, могу шаарда майрамдык маанайга айландырып, бүгүн бир бөлөкчө кылып өткөрүп атыпсыздар. Ушунуңуздар райондан жакшы болуптур. Бул район боюнча Кудай буйрса муну таркатабыз болуш керек. Эми эмне дегем келет? Мен өзүм жерде толуп өскөнмүн. Кичинемден ушу паркта бүт жакшы майрамдар болчу эле, жакшы немелер өтчү эле. Мына бүгүн да ошо баягы эскиден Союздун маалында болгон бир майрамдык бир жакшы маана кайрылып келгендей көрүнүп кетти мага. Эми дагы бир ирет сиздердин ушу жакшы майрамыңыздар менен ушу бүгүнкү майрамыңыздар кут болсун, баарыңыздарга тынччылык, аманчылык каалайм. Ушу элибизге тынччылык, жакшылыктар болсун. Мына хаста дагы чоң иштер болуп атат, шайлоолор болуп атат, бүт жакшы нерселер болуп атат. Шуну жакшынакай деңгээлде жакшы болуп туруп, майрамдык деңгээлде баардык нерсени өткөрүп алалы. Дагы бир ирет майрамыңыздар менен. Турам. Сөздү кокустан берип койгондуктан эмне деп айтарымды дагы билбей атам. Мен Сузактын элине куш каалайм. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Кудай таап тойлорду насип этсин. Рахмат. Кайрадан ошол китептин демөөчүсү, демилгечиси. Баягы аккан суудан, аккан арыктан суу агат дегенде ушу биз агабызга ушу чыгармачылыгына ийгиликтерди каалап, ушу жазган китептен баягы башатынан биринчисин берип коелу деп атабыз. Биз дагы ушундай китептерди чыгарып, ушундай маданият, жазуу биздин руханий дүйнөбүзгө жардамыбыз тие тургандай болууну биз да каалоо тилек менен ушу биринчи китепти ушу Асанбай байкебизге берип койсок. Чоң рахмат. Асанбай аке жалаң ушундай чоң китептер жазат өзү дагы. Кудай буйрса толкунданып кетип дагы жазышы мүмкүн. Келиңиз. Анан баягы биздин жергиликтүү бийликтин жетекчиси, Багыш айыл өкмөтүнүн башчысы. Эми биз биринчи бул жерге келгенде биринчи кимден сурайбыз? Кимди сурайбыз? Айыл өкмөттү сурайбыз. Ушул жерди жетектеген киши ким? Биздин Багыш айыл өкмөтүнүн биздин кичинекей үй бүлөлөрдөн анан биздин ушул чоң айыл түзүлүп атат да. Ушу айыл өкмөттүн башчысы Рахман акага тапшырып коюн, уруксат этиңиздер. Баягы жакшы бир сөз бар эмеспи? Мен дейт, өз айылыман башка бир айылга барсам, өзүмдүн айылымды артык көрөм дейт. Башка бир районго барсам, өзүмдүн районумду артык көрөм дейт. Башка бир мамлекетке барсам, өзүмдүн мамлекетимди артык көрөм дейт. Патриоттуулук ошондо деп ойлойм да. Ошол биздин райондун жетекчиси, мынакей акимибиз дагы ушул жерде конок болуп катышып атат. Биз дагы рахматыбызды айтып, ушу китепти тапшырып коюуга уруксат этиңиздер.
Анан биздин мынакей бүгүнкү айт майрамында Борбордук мечитибизде ошол мааракелердин баары ошол жерден баштадык эле, батаны ошол жерден берип, биздин Борбордук мечиттин жана жалпы ушул аймактын мечиттеринин молдосу Сайфиддин ака тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Анан калганын ол тизме боюнча биздин авторлорубуз сүйлөп анан тапшырат. Бул китепти атама тапшырып коюуга уруксат этесиздер, Атаңыз сыйлаган бала кем болбойт. Кол чаап коюңуз туугандар. Чоң рахмат. Гүлжигит мырза, чоң рахмат. Эми мен сөз берейин жазуучуларга. Аттарын карагылачы. Кудай берет ушундай болот да, мына урматтуу Багыш айылынын туугандары. 3 киши жазыптыр. Үчөөнүн тең атынын уйкаштыгын караңыз. Асылбек асылдыгын жасаптыр. Акылбек ака акынын кошуптур. Өскөн ака өстүрөм дептир, калкыбызга ушундай тарыхты китепти жеткирем дептир. Кол чаап коелу туугандар. Анда эмесе сөз кезеги Асылбек акада, келиңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Айт майрамыңыздар мааракелүү болсун, жакшылыктар болсун биздин элибизге. Эми мен кечеден бери жаттап айтам деп сүйлөп, сиздердин астыңыздарда сүйлөйм деген сөздөрүмдүн бардыгын унуттум. Себеби толкунданып турам. Мындай нерсени биринчи жолу башыбыздан өткөрүп атабыз. Биз үчөөбүз, бизден башка дагы эмгек жамааттарыбыз бар болчу Бишкекте. Биз гезит иштетчүбүз. Газета иштетип жүрүп, анан бул китептин жазылыш тарыхы жөнүндө бир аз токтоло кетейин десем. Анан биз ошо гезиттен дагы биздин Октябрьский айылыбыз, Багыш айыл өкмөтүбүз башка жерлерге караганда компактный жайгашкан, эли 3600дөн ашык кожолугу бар, 21000ден ашык эли бар, аябай чоң айылдардын бириси. Анан ошол өзүбүздүн айылдан дагы эмне деген гана инсандар чыкпаган. Кечеги инсан бүгүн унутулуп кала берет экен. Ошол өтүп кеткен инсандарыбызды биз кичине болсо дагы, айылдын тарыхында болсо дагы жазылып калсын деген максат менен мына Гүлжигит биздин демөөрчүбүз, демилгечибиз, ушу жигит болбогондо бул китептин чыгышындагы Алла өзү билет болчу. Ушу жигитке биринчи ыраазычылыгыбызды айта кетели деп жүргөнбүз элдин арасында. Анан экинчиден ошол бизде дагы аябай чыган, аябай укмуш мындай адамдар көп болгон экен. Буну биз өзүбүз иликтеп жүргөн маалда өзүбүз билдик. Бир эле мисал үчүн биздин Октябрьский айылынан Багыш айыл өкмөтүнөн согуш убагындагы бир эле Советтер Союзунун баатыры Тукубай Тайгараев деп билчүбүз. Биздин айылдан бир баатырыбыз бар деп биз ошого сыймыктанып жүргөнбүз. Андай эмес экен туугандар. Бизде 2 баатыр бар экен. Ушул Октябрьский айылында жаш туулуп, мынау Мичурин мектебинен 7-классты бүтүп, анан согушка барып, Советтер Союзунун баатыры деген наамды алып, эрдик көрсөткөн дагы бир жараныбыз бар экен. Бул киши Крикун Георгий Васильевич деген адам экен. Бунун атын биз өзүбүз биринчи жолу уктук. Бирок бул кишинин аты жазылып калганынын бирден бир немеси, мынау Базарбаев мектепте окуп жүрүп кандидаттык диссертациясын жактаган Качкынбай агайыбыздын ошонун эмгеги деп эсептейбиз. Бул кишинин Крикундун пайда болушун. Жанатан угу аттыңар мындан рахматуллагам торгойду. Чоң акындан кийин мага да мендип насип болду, жол болду. Акимдин сүрү жакшы экен, кичине микрофон оң болду.
Men dagı çıgıp ırdayın aldığına aytıp oylordu. Uşul parktın içinde bir başkaça toy boldu. Silerdi görgönüme kuvanam. Komuska güylep koldurdu. Barınar tarıngan suvay jengişke kol çap koysoңор bolboybu. Mına emi koldu çaptıңar, kичине koldogonsup kaldıңar. Koldogon jakşı turbayby, çoğulgan mında doň aldıңar. Kırgızlar mınday kep aytat, bilesiňer binden aytat. Kulagı bolboy, baş bolboy, tuyagı bolboy, at bolboy. Kançalık akın ırdasaң aytılgan sözü kalıp bolboyt. Men surantıp atıp çaptırdım, al surangan derseň aş bolboyt. Anseda bugün gelgenler, mından ak batasın bergenler. Kuvanıp atkan çağıңar, Kudaydan ulu vakıtты suranıp atkan çağıңar. Kurman aytta çoğulup, süyüneli dep geldik. Sileri menen Kudayga bilineli dep geldik. Ölgöndördüň estesek da tirileli dep geldik. Bir Kudayga sıygılıp, jügüneli dep geldik. Kurmandık bolsun bul jerden, soyoluşu dep geldik. Huurdak kılıp etlerin, toyoluşu dep geldik. Jallavattın elinde, jakşı mana eken dep jalpыбыз kelip tekşerdik. O kitabır ayılı bul jerde, bagıştın eli bul jerde. Irdabay geçsek bolobu, çoğulgan eken bul jerge. Jurtumdun mına toldura kuvanışta doy konogu. Kurman aytты başkaçaң oylogondor var eken. Oylogondor mayramdap toylogondor var eken. Kurman ayt ay sayın bolup kalsa dep toybogondor da var eken. Tolkundanıp göңүlde jırgaganдар var eken. Ayttan aytты kütüşüp markumdardın estesip jılmaya turgan gündörüň ıylaganдар var eken. Men aytar elem mınday dep, musulmandın balasına eki mına çoң mayram. Orozaң ayt, kurman ayt, bul Kudaydan gelgen zor mayram. Uluň Allah bolboso tabılmak ele jol gaydan. Oşonduktan kurman aytta barıňar. Iylagandy toktotup jılmaya turgan çağıňar. Antkeni Kuday Taala kep aytkan, uşul günü mayramdap süýüngülön dep aytkan. Paygambarymdan gelatkan, toltura hadis gelatkan. Oşonduktan aytarım, mındagı gelgen atalar, mındagı gelgen apalar, barıňar tuura baykagın. Bugün ayıldın üydü kıdırıp, çaydan içip kuvanıp, biriňe tilek aytışıp, jaratkandan buyursa, jakşılıktardy suranıp, mayramdy mayramga ulantıp, şaň koşkonuňar köp bolsun. Jok kılbay dayım, kaygıga bar koşkonuňar köp bolsun. Açuu kılbay kurman aytty, bal koşkonuňar köp bolsun. Oşonduktan aytarım, bul jaktan imamımız baş bolup, buyursa tüşündürdü dalay söz. Mınday göňülge jagar manay söz. Men jetdi de oýlan barıňa, uşul jerge gelgen jakşyň menen doy karıňa. Uşundaýyna çakırsa, gelgeniňerge kuwanap, akbata verip bul jerde turgadyňarga kuwanam. Kuwangan sayın muşintip, ırdaymın degen uwadam, jakşylykka oşentip. Silerdim baktalaýıňardy, men dagı kuwanıştan doy suranam. Uşul bagıştın eli jerinden neçen ulular çykkan jer eken, neçen sulular çykkan jer eken. Jana kitepten karap otursam, jigitteriň eridim barысы batır eken, şer eken. Bolbosa oktyabr ayıl ökmötüň kaýsy jerden gem eken. Muna aýtyp atkan sebebim uşul kurman aytka gelgende, tuura mayramda bartılıp dursundoy bereken. Karalar uyu. Same gidem stansiya. Töbet uyu. Rahmet. Mama Yunus. Aytali Mama Yunus. Birinci orunda. Taksın. Buna. Bak mı? Getir almamışlar. Getir almamışlar.
2. orunga. Okulu dağıyan öğütüp küçültü var. Alıp parlada bulsalım. 2. orunga Adif Aybek. Adif Aybek. Var mı? 2. orunga Adif Aybek. Adif Aybek. Ketip kalgan bu. Ha? Qaysi ayıldan ekan? Şahmattan erkekler arasında 3. orundu Cırgal Kazbekov. Neme Sayev. Cırgal Sayev. İkinci orun Talay Karbekov. En baş baygani Kulvaylı ayından gelgen Turay Veldos degen ağayımız. En birinci orun başkı baygan cengen Özümbekov El Mırza.
Assalamu alaikum. Hurmatlı жердештерибиz, мекендештерибиз, туугандарыбыз. Биздин эң башкы мынакей бүгүнкү жасап аткан ишибиз, аракеттерибиз айт майрамын айттай кылып белгилөө болчу. Эми биздин кыргыздын салтында айтты аза күтүү катары кабыл алынып келген. Биз ошого каршы элди майрамдык маанай менен, айттык маанай менен айт катары белгилөөсү деген, белгиленсе деген ой менен ушул иш-чараларды баштадык эле. Кудай буйрса мынакей аракеттин баары пендеден дейт, берекет Алладан дегендей, мынакей бүгүн жакшы маанайда өтүп атканын күбө болдук деп эсептесек болот. Мындан ары дагы биздин максатыбыз бир гана биздин гана айыл өкмөтүбүздө эмес, башка жерлерде дагы, башка жергелерде дагы ушул нерсени уюштуруп, ушул демилгени көтөрүп, биздин туура жолго, туура майрамда, туура жакшы маанай менен өткөрүү деген ниетти демилгени көтөрүүдөбүз. Рахмат. Мен жеке ишкер Жумаев Гүлжигит Бекболотович. Баягы биз ушул Багыш айыл өкмөтү ар дайым ушуга окшогон демилгелерди көтөрүп чыгып атабыз. Былтыр болсо ушу айттарда өлгөн жерлерде түйүнчөктөрдү жок кылабыз, себеттерди көтөргөндү жок кылабыз деп муну, бирок ошолор кандайдыр бир деңгээлде азыр ишке ашып, азыр иштеп жатат. Азыр бүгүнкү күндө ушу айт майрамын майрамдай кылып, майрамдай эле аза күтпөй эле ушу оюн зоок менен өткөрөлү деген демилге менен чыктык эле. Ошого биздин өзүбүздүн тургунубуз Жумаев Гүлжигит жеке ишкер ушул дөмөрчүлүк кылып, мына бүгүн ошо маракелерди өткөрүп атабыз. Бул азыр мына немеде көрүнүп турса керек, элдердин маанайы көтөрүңкү, жакшы футбол оюну болуп атат. Шахмат оюну болуп бүтүп, биринчи место, экинчи, үчүнчү местолорун сыйлап, азыркы маалда стадиондо турабыз. Мен ойлоймун, ушул биздин демилгени бир эле биз Багыш айыл өкмөтүндө калып калбастан район боюнча, жадай келсе область боюнча таркап, ушу айт майрамын аза күтүү майрамы эмес, ушу оюн зоок майрамы кылып өткөрөбүз. Шуну эл колдойт деген үмүттөбүз. Мен Багыш айыл өкмөтүнүн башчысы Шергазиев Рахман. Sayt Perez Aksak. Былтырлары мындай айт майрамдарды мындай майрамдачы эмеспиз. Быйыл мына биринчи болуп ушу Октябрьский айылында ушундай курбан айттарды жакшы маанайда ушу майрамдап атабыз. Майрам катары. Ооба, майрам. Мындан кийин дайым ушундай кылабыз деп үмүттөнөбүз. Ошондой эле бүт эле айылдарды, кыргызстандыктарды ушу айт майрамдарды ушу бүгүнкү биздегидей өткөзүшүн каалаймын. Ушул майрамдарды уюштурган ушул биздин Гүлжигит Жумаев деген жигитибизге да чоң рахмат. Ушул Рахман айыл өкмөтүбүз баш болуп ушул майрамдарды өткөзүп берип атышат. Мен ушул айылдын тургуну Нуруев Алимбек боламын. Понедельник 8:30. Жалат. Filial var. Burada utargan durdun ya başka biz öyle geldik. Pandemi koca otostop var.
Çekileyim aldığa.